Анан ушул быйыл Астанада 2024-жылы Астанада оюндарга кандай даярдык болду? Ал жака канча ат даярдадыңыздар? Жалпы даярдык тууралуу айтсаңыз. Сизден башка дагы кимдер жардам берди? Ошо ат тандаганга, ат бакканга. Эми ал жака дайындаганда биз негизи ошо 2024 9-майда эле алганбыз. Аттарды кичине восстановление кылалы, көл салкын деп. Андан эле ушундай болот дегенден биз дагы бияк ысык дегенден өстүн жетекчилик, өстүн президенттер менен сүйлөшүп ошол жерде калганбыз. Анан эле ошол жерден оюн болот деп көчмөндөргө барабыз деп эме кылышты. Эми ал жерде мен лично эме кылдым, жеке. Жайда эки жактан карайсың деген эме болду. Бул биздин өстүн жетекчилик эмес, бул Көкбөрү Федерация президенттен болду да, Рамис Жунсалиевден. Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Жанагы жерге канча деген ат карадым, 1 ай карадым да. Канча деген ат келип кетти элде. Бир калп айтпасам 100 аттай айландык дейм. Эмеге. Жеке өзүңүз тандап жаттыңыз батты же ошол оюнчуларга, кайсы оюнчуларга? Жок, эми бертен тандаганда ошибка баарыбыздан эле болуп атты. Шаар жакшы жактарда болуп атты. Манаска туура эмес ат эметип койдук да, подбирать этип койдук да. Жер улактай көрүп тиякты Манас. Фаворит намыстын атына. Жаман ат эмес, жакшы ат, бирок скорость слабый, анын үстүндө тияп баргандан кийин ооруп, бияктан жөтөлүп аткан тияктан жөтөлүп калып, жакшы болбой калат. Фаворит ба? Ошол болуп калды, гриппоид этип калды. А биякта мен айткан аттар эми кандай десем, биз кийин келип бөлдүк, Алек байке келди, бөлгөн кезде Көкпарга основной эле өзүм эметтим, мындай могу балага могу туура келет го депчи. Мисалы үчүн Жокиге, Орозбаевка ушу Мустанг эле кетти. Сагынбек уулу Дастанга эме кетти. Арсус. Манаска ошо фаворит кетип атат да. Майрамбекке, Азия, Өмүрбекке, Роки. Ошо основной өстүн аттар кетти. Мисалы үчүн Лазо кошулган кезде Лазого өзүнүн мырзаманы, өзүнүн аты ылайыктуу. Ошо берген Манастык туура эмес болуп калды. Кайсы ат болсо туура болмок деп ойлойсуз? Манаска негизи күлүгүрөөк, нападающий ат керек болчу да. Комсомол мисалы. Мисалы үчүн ошо комсомол эле отуруш керек болчу. А жерде деле эми аны жеке мен айткан, биз Кыргызстан, Казакстан дүйнөсү көрүп отурат го, а жерде кандай варианттар болду, ал именно оюн учурунда кандай деген туура эмес нерселер болду. Бизден эле мыкты деп 60 миң, 70 миң деп Мурдаша, Лада, Сергүү деген аттар алып кетпеди эле бир Көкбөрүгө. Памир былтыр Нуржан чапкан. Ошолор барып Көкбөрүгө чабылып, биздин Көкбөрү тимеле собственно кылып кырааты менен келтирилип атты. Биздин Көкбөрүнүн арасында дагы жакшылап карасаңар, Арген Абдуллаев, Берик балдардын аттарын карасаңар, Исхактын аттары, неважный аттар бар да. 3-4 бала ойноп койду да. Дастан, Нурустан, Сейитбек. Ушундай болду эле. Эми тиги балдарды ойнай албай калды деп айтыш мененки болбойт, просто ат ушундай болуп калды да. Самом деле тиякта Мурдаш деп, жанагы аттардан мыкты аттар деп алып барган аттар ийгилик жаратылган эле жок да, казактардын Көкбөрү боюнча. Көкпарда болсо ийгилик жаратты казактар камчы менен.